Бүгін эле акыркы сапарга устазыбыз, биз жакшы көргөн, биз сүйгөн, элшенген, элдин проблемасын чечкен, Азияда жалгыз устазыбызды акыркы сапарга узаттык. Жап-жаш 45 жашында. Андан башка азыркы учурда бир күндө 30-40 адам биздин бир туугандарыбыз өлүп кетет. Менин туугандарым арасында эле канча өлүп кетти. Буга чейинки пандемия 6 айда башталган. 6 айда Минздравдын эч кандай жыйынтыгы, даярдыгы жок, программасы жок. Азыркы кислородный концентрат жок. Мына Кытай кандай чыкты, Россия кандай чыгып күрөшүп атат. Эч кандай булардын Европа кандай чыкты. Тактика программасы жок. 600 миллион 300 канча миллиард конкретно казынага келип түшкөн. А булар болсалар отчет берет. Масканы канча миң сомдон алдык дейт. Да бир нерсе кылдык дейт. Жөн эле жок. Масканын себестоимасы 6 сом турат. Ошончо акчаны каякта? Урматтуу Абулгазиев мырза, сиз мырза болбой калдыңыз, кечирип коесуз. Сиз Кыргызстанды сызык отургузуп, өзүңүз юбка кийип алдыңыз. Катуу айтса кечирип коюңуз, бирок мен коркпойм. Анткени менин артымда кыргыз элим бар. Каякта ошончо акча? Ким жооп берет ушунча өлүмгө? Мага бир кыз жазат, маам өтүп кетти, Дастанбекке ким жооп берет дейт. Мен эмне деп жооп берем билген жокмун. Мен билбей калдым, эмне деп жооп берем. Ошончо өлүмгө ким жооп берет? Ошончо өлүмгө силер күнөөсүңөр, мамлекет. Ошончо өлүм силердин мойнуңарда. Анткени силер өзүңөрдүн журт башчысы болуп, өзүңөрдүн журтуңарды сактап калган жоксуңар. Кичинекей биздин бөбөктөрүбүз азыр өзүнүн копилкасын чыгарып, элиме, жериме деп карачы, кандай гана патриоттук сезим күчтүү. Силерде анда патриоттук сезим жок. Силердин максат кантип бийлигиңерди сактап калыш керек. Бийлик жөнүндө айтсак, мен деген Азаттык информационный центр канча деген Райым Матраимов жактан канча деген миллиондар чыгып кеткен факт коюп берди. Өзүнүн конкретно факт менен коюп берди. Эч ким эч нерсе кыла алган жок. Böyle бир жала возбуждать эткен жоксуңар. Эч нерсе деген жоксуңар. Улуу биздин ажообуз. Анткени өзүңөр белиңерден ылдый коррупцияга кирип кеткенсиңер. Азыр Кыргызстан эл өзү менен өзү. Мына канча деген бизнесмен, четте мигрант мага 1 сомдон 10 сомго дери, 100 сомго дери которуп атышат. Ошолор менен эле өзүбүз менен өзүбүз концентратор алып, канча деген миллиондор Кыргызстандан чыгып кетти. Канча деген кредиттерди алып, силер кредит алып зарплата берип атасыздар. Бул деген мировой практикада жок. Эч качан бул, значит, биз багытыга конкретно кирип кеткенбиз. Мировой практикада каяктан көрдүңөр эле? Мамлекет карыз алып, врачтардын зарплатасын берген деген. Бу жактан бир байды кармап туруп, силкисең билем. Кыргызстандын жарым байлыгы чыгып кетет. Анта албайсыңар да. Өзүңөр өлө жегиче ошонун баарын бөлө жегенсиңер. Ошо 700 миллионду, ушул 300 канча миллион түшкөн. Ошону бөлүшүп жегенсиңер. Баарыңар испачканныйсыңар. Азыркы бардык депутат, премьер, спикер өлүп кеткиле баарыңар. Баарыңар белиңерден киргенсиңер. Эч нерсе ажер бейкен. Эч нерсе мекенге кылган жоксуңар. Мекенди силер только тонойсуңар. Кичинекей мына биздин мен деген аалымды биз сактап калган жокпуз. Ооруп жаткан бир жумадан ашык үйүндө жатты. Андай аалымдар бизге керек болчу. Аалымды биз сактап калган жокпуз. Биздин канча деген проблеманы чечет. Силер чече албаган проблеманы биздин аалымыбыз чечти. А силер только жегенди билесиңер. Только жегенди. Азыр канча деген министрлер бар. Тура жазганды билбейсиңер, тура окуганды билбейсиңер, тура сүйлөгөндү билбейсиңер, только жегенди билесиңер. Балдарыңар окут чет жакта, карапайым эл жүрөт өзү менен өзү. Азыр пандемия аймактарга тарады. Аймакта эч ким даяр эмес бул ооруга. Эч ким даяр эмес. Кислородный концентрат жок бизде. Эмиден келип атат. 6 ай мурун Минздрав силер даярданышыңар керек болчу. Жалаң көң баштар отурасыңар да. Көң баштар. Силерди онда алып чыгып туруп эле аткылап салыш керек, Жалко эмес силерди ашып онда. Таштап салыш керек силердичи. Мына
Elim oygon gözüңdü aç, bomba түшсө деле жата бербей. Анткени бир убакта силер барың эмес арасында голосу сатып ийгенбиз. Алдыда шайлоо келип атат, а булар элдер кырылып атса булар шайлоону көрүп жүрөт. Элдер кырылып атат, күнүгө 20-30 бир туугандарыбыз өлөт. А биз болсо шайлоону ойлоп жүрөбүз. Кайсы партия атат? Бул жөн бүтпөйт. Бул жөн бүтпөйт. Biz atçot surayбыз өкмөттөн. Atçot surayбыз. Ушунча акчаны кустуруп берсин. Азыр чара көрсүн. Дары жок азыр. Дары аптеканы барып силер текшербей эле го, силер текшергенде чот болуп эч нерсе кыла албайсыңар. Силер элге дары бергиле азырчы. Биз медицинский борбор салабыз десеңер, азыр поздно уже. Шайлоодон кийин. Силер салбайсыңар. Духуңар жетпейт салганга. Açık söylеп атам, камап саласыңарбы? Андан башка эч нерсе кыла албайсыңар. Коркпойм мен силерден. Мен биздин аталарыбыз чыныгы батыр болгон. Мен артымда кыргыз элим бар. Өсүп келаткан жаштар бар. 60ка чыгып, 60ка чыккан адам өзүнүн наследиясын ойлобосо, мен артымда эмне калат десе, значит алдамчы эки жүздүү. Значит биздин жообуз артында эмне каларын ойлобосо, значит ал 200 алдамчы. Кандай вопрос, кандай улуу урматтуу президент, кандай тарыхта каласыңар силердин? Жүзүңөр кандай калат? Же мени дагы сөз эркиндигимди алып отуруп саласыңарбы? Мага чырайт нечего? Бүгүн Чубак ажы кетти. Бул аламдан өтүп кетти. А мамлекет күчтүү болсо, Чубак ажыны давно Турцияга жиберип, обследование кылып, андай инсандар керек бизге деп алып калмак. Азыр Кыргызстандын жүрөгү жок. Жүрөк как будто мындай жүрөгүңдү жылып алгандай эле денеңен. Эч нерсе жок, сезим жок. Эртең менен турган мен угулуш октой берсем болмок экен деп өкүнүп кеттим. Канча деген кабыргасы кайышып боякта мусулмандар мындай жер кучактап ыйлады бул жерде. Силер болсо өзүңөрдүн чөнтөгүңөрдү ойлоп жүрөсүңөр. Ушу дүйнөдө жооп берсеңер, силер үчүн оңой болот. Арткы жүндөн силер кыйналып каласыңар. Бекем кыйналып каласыңар. Көзүңөрдү ач, азырда кеч эмес. Духуңар жетсе, өзүңөрдүн местаңарды жөн эле бошотуп бергиле. Эл тийбегиле, силер өзү менен эле арабыз сүйрөп келатабыз. Ушу кыргыз болбой туруп, кыргызга күйгөн байкелерге силерге таазим. Өзү кыргыз эмес, бирок кыргызым деп чуркап жүрөт. Ошол учурда ошол пандемиядан акча таап калайын деп аткан бир тууган эмес, силер эшексиңер, силерди Кудайга койдум. Артыбызда өсүп келаткан жаштарга айтмакчымын. Хотя бы силер адам болуп, адамдык качествоңорду сактап калгыла. Менден келсе кечирип койгула, мен силерден коркпойм, силер мени аяктан табышты билесиңер. Ошо кыргыз элим, духуңду чүрбө, башыңды өйдө көтөр. Так эле бүгүн биз ишене турчу адамыбызды бул дүйнөдөн өткөрдүк. Уже чырайт нечего. Ассаламу алейкум, урматтуу достор, урматтуу Facebook колдонуучулары. Кечинде Чубак ажы Жадилов устазыбыз, агабыз, байкебиз, агайыбыз абдан оор абалда улуттук госпиталга келип түшкөн. Өз көзүм менен көрүп турдум, жанында бир таксылар бар болчу. Келип аябай оор түштү, дем ала албай келип. Мен унчукпайын деген, бирок жан дүйнөм мындай билген чындыкты карап туруп унчукпай койгонго уруксат берген жок. Бул шалаакылык, бул кенебестик, мындай чиреген система көптөрдүн жашоосуна, ажалына себепкер болот деген үмүт менен бул кайрылууну кылып жатам. Келип түшкөндөн кийин
киргенде улуттук госпиталга могут московский тараптан киргенде приемный бар, ошо приемныйдын сол жагында 2 койка жасашыптыр тозулган. Биринчи койкага андан чубак алдын бир 5-10 мүнөт алдын бир карган кемпир келип жаткан, ага болсо ошо дем алдыра турган кычкылтек газын кийгизишкен. Андан кийин чубак келип жатты. Аябай оор абалда жөтөлүп дем ала албай кыйналып келип түштү да. Түшкөндөн кийин эми убактылар мен айтпай эле коеюн, канча убакыт өттү ортодон жаңылышкан болуп калпычы болбойн примерно 10 мүнөт ушундай убакыттан кийин чубак ажыга тиги ошол жерде бир врач кабыл алып аткан, приемныйдагы документ толтуруп аткан, анан бир жашыраак кыз, анан бир бала турган. Анан бала эже мен чубак ажыга кийгизейинби деди, дегенде тиги эже чочуп кетти. Кийгизбейсиңби деп кыйкырганда, мен сизге жана айтпадымбы десе, ортодон бир 10-15 мүнөттөй убакыт өтүп кетти да. Мында унутулуп калгандай мамиле болду да. Уже ал кезде чубак ажы эч кандай мындай сүйлөй алган эмес, аябай оор абалда жаткан. Билбейм, мындай шалтурууга эле мамиле кылынды да. Дароо андай абалда келген, мисалы, тиги кемпир дегени алып чыгарып, чубак ажыга алып барып кийгизди. Тиги кемпирчи десе, ал башы эчтекеси жок, без сознания, мындай эсинен танган бойдон жатты. Айтайын дегеним, урматтуу президент Сооронбай Шарипович, урматтуу өкмөт башчы, урматтуу министрлер, урматтуу саламаттык сактоо министри, больницага келген, оор абалда келгендерди мындай кыйнабай дароо реанимацияга албайсыңарбы, урматтуу өлкө жетекчилери. Ошол жерде көрүп жан дүйнөм мындай сыздап кетти. Ошол жерде экөө жалдырап ыйлап жүрдү, алып койгулачы мени апамды дем ала албай атат деп. Ушундай оор акыбал эле. Чубак ажыга балким